Ассаламу алейкум, мен атым Жанзак Айнезик, мен алып баруучумун жана биз Ал Жардам кайрымдуулук фондунун кезектеги чыгарылышы. Бул жака биз Фадеева 50-үйгө Жылдыз эженин жана Бексултан байкенин участогуна келгенбиз. Экөө тең ошо Жылдыз эже менен Бексултанова экөө майып экен жана 2 балдары бар экен. Азыр Жылдыз эже өзүңүз жолдошуңуз тууралуу бир аз бизге маалымат берип койсоңуз. Хорошо. Саламатсыңарбы, кыргыз элим? Саламатсыздарбы? Биздин майыптуулугубуз төрөлгөндөн бери биринчи группа. Меники дагы жолдошумдуку да төрөлгөндө эле биринчи группада майып болуп төрөлгөнбүз. Бизге төрөлгөндө эле ушундай. Анан биз өзүбүз квартирада турабыз, ал Бакабада. Ал үй действительно сатылып атат азырчы. Анан кайненем ал үй сатылып кеткичекте, бияка андан участок бөлүп берейин, ушака үй баштагыла деп ушу участокты бөлүп берген. Анан бияка үй баштаганбыз. Элдин жардамы менен буга чейин элге кайрылганбыз. Ошондо да жардам беришти, чындыгында Аллах баарынан ыраазы болсун. Мына ошо чогулган акчага мына ушу үйдү салдык, ушу даражага жетти да буюрса. Эми ички обделкасы кичине санузелдар эле калды, ошо бир аз эмеси калды. Буюрса бүтүп алсак жакшы болот эле. Ата квартирада турабыз. Квартирада канча төлөйсүңөр? 8 миң төлөйбүз. Андан сырткары светке 4 миң чыгат. От жакпайбыз. Жолдошум да жага албайт, мен да жага албайм да, свет менен чыгабыз. Айына 4 миңден чыгып атат. Андан сырткары балам садикке барат. Балам садигин төлөйбүз ошол. Ошонун акчаларын элдин жардамы менен төлөйсүңөр да? Жок, ал өзүбүздүн пенсиябыздан кетет. Бирок элден түшкөн акча, элден түшкөн каражат, элден түшкөн жардамдарды биз баарын үйгө жумшадык. Анткени эл бизге үйүңөрдү бүтүрүп алгыла деп берди да. Анан бүт баарын ошо үйгө салып, үйдү бүтүрдүк. Буюрса ички обделкасы калды, бир аз жумуштары калды. Соцзащитадан силерге кандай жардам берет? Соцзащитадан жакшы эле жардам берет, Кудайга шүгүр, колунан келген жардамдарын беришет. Балдарыңардын майыптыгы жокпу? Жок, балдарымдыкы шүгүр. Кудайга шүгүр, балдарымдыкы жок. Шүгүр. Силер өзүңөр көрүп тургандай эле балдарымдыкы жакшы, шүгүр. Биз өзүбүздүкү эле төрөлгөндө эле ошо майып болуп төрөлүп калганбыз, төрөлгөндө эле. Жакшы. Бул үйдү салып баштаганыңарга канча болуп калды? Сентябрда баштаганбыз. Мына ушу Кудай буйрса ушу даражага жетти. Ошо кайненем ошо участок бөлүп берген. Балдар менен эми квартиралап кыйналбагыла деп, тиги үй сатылып кетсе да, ал үй качан сатылат билбейбиз да. Бирок тура тургула деген да, сатылгачакта. Бирок ал квартира, Ал квартира сатылып атат, бирок өткүчөктө туруп тургула деп айына биз 8 миңден төлөп турабыз ал үйгө. Анан эмдиги жылы балам да мектепке барат. Ошого чейин буюрса ошо үйдү бүтүрүп кире алсак жакшы болот эле. Анткени квартирада жашаш деле кыйын экен, чындыгындачы. Чындыгында кыйын экен. Баары өзүңүн үйүңдөй болбойт экен. Ошон үчүн кайненем бияка участок бөлүп берип ошо бияка үй баштаганбыз. Ошондо азыр 2 балаңар тең садикке барат да, же жок, улусу эле барат, кичинекей үйдө азыр пока. Бул бара элек. Бир аз чоңойсо анан беребиз. Сиз деген өзүңүзгө жана жолдошуңуз пенсия алабыз деп айттыңар. Алган пенсияңардын каражаты канча жана ал эмнеге кетет, ошону айтыңыз. Жолдошум 8 миң пенсия алат, мен 8 миң алам. Балдарыма 1200 сом, 2400 сом соцзащитадан алабыз, пособие. Биз өзүбүз 8 миң квартирага төлөйбүз. Балдардын пособиясы памперс салфеткасынан ашпайт. Анан эмеге төлөйбүз. Балам садикке барат. Эртең мененкисин баламды Яндекске салыйм, кечинде тосуп алам. Яндекс ошо садикке да төлөйм да, дополнительно. Садикке салыйбыз, воспитатель тосуп, кечине кайра воспитатель салып эртең мененкисин Яндекске салыйм. Ошол анан алган каражат пенсиябыз ошо квартирага кетет, баламдын садигине кетет. Бирөөдүкү квартирага кетет да. Ошондуктан Кудай буйрса ошо элдин жардамы менен элден түшкөн акчага ошо үй салып атканбыз. Буйрса бүтүп алсак жакшы болот эле. Сиз бул жакта эми жаңы салынып аткан участогуңар турбайбы? Өзүңөрдүн тиги квартираңардын адресиңерди айтып койсоңор. Аяктыкы Ал Бакова 195. Жер үй, жер там Алтын көл рестораны арты болуп калат. Эгер жардам берем дегендер болсо, азырынча бул үй салынып бүткөн жокtu. Ошо Ал Бакова 195 адресине барып жардам берсеңиздер болот. Бул эжелер ошол жакта квартирада турушат экен. Квартирага канча адам төлөйсү? 8 миңден төлөшөт экен. Андан сырткары светибиз бар. От жага албайбыз да. Көрүп атасыңар, жолдошум да жага албайт, мен да жага албайм. Ошон үчүн свет менен чыгабыз. Айына 4 миңден чыгат. Мынакей кышта да 4 миңден төлөп чыктык да. Андан соң алган пенсиябыз ошо светке кетет, квартирага кетет, баламдын садигине кетет. Кийим кече, тамак ашыңарды кандай кыласыңар? Тамак ашыбыз Кудайга шүгүр, баягы тааныштарыбыз бар, алып келип беришет да, шүгүр. Соцзащитадан тамак аш алып келип турат. Тааныштарыбыз да келип алып келип берип турушат. Жолдошумдун тааныштары бар, алар дагы тамак аш жагынан жардам беришет. Шүгүр. Кийим кечектериңер жакшы эле да? Шүгүр, ал жагы шүгүр. Мына 2 баласы бар экен, бирөөсү кичинекей 5 жашта экен, кичүүсү канча жашта эле? 2де, кызым 2де. 2 жашта. Кызым акыр. Кыздардын балдарына да келип, оюнчуктар болсо алып келип берсеңиздер болот экен. Экөө майып эмес, Кудайга шүгүр, жакшы басып.
жакшы эле экен, шүгүр, Кудайга шүгүр. Ооба. Жок дегенде биз мүмкүнчүлүгүбүз чектелген болсо да балдарыбызга эметкен жок да, Аллах Таала бир нукка сала бербейт экен деп, ушу балдардын ден соолугуна сүйүнөм баарынан да. Ооба. Жок дегенде ушулар кыйналбасын. Табамыз. Бул да Аллах Тааланын берген сыноосу экен да. Буюрса сиздерге да келип жардам берип турабыз. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Силердин жалпы жамаатыңарга салынып бүтүп алсын эртерээк. Жалпы жамаатыңарга терең ыраазычылык билдирем. Эрмат байкеге жана сиздер кыздарга, силердин жалпы жамаатыңарга терең ыраазычылык билдирем. Аллах ыраазы болсун силерден. Мына бул бала буюрса садикти бүтүп, уже мектепке бара баштайт экен. Анан кийин кызыңарды садикке бересиңер да. Буюрса бияка кирсек анан берем. Азыр кызым эмчекте да. Анан бир аз эмчектен чыгарып чоңойтуп анан берем буюрса. Эмчектен чыгып. Ошо Албако 195 адресинде турушат экен. Ошол жакка келип болгон жардамыңыздарды берсеңиздер болот. Бул жак болсо Фадеева 50 көчөсүндөгү үй экен. Бул жерге ошо элдин жардамы менен кайненеси участок бөлүп берип, үй там тургузуп атышыптыр. Мына бул ушу жаңы салынып аткан үйдүн ичи ушундай экен. Көрүп койсоңуздар. Ушул эшик терезелерин биякта бизде Караколдо тааныш эже бар, ошо байке бар, ошолор жардам кылып бизге салып берди да. Анан калгандарын ошо крышасын бүт ошо ичине керектүүлөрүн ошо элден түшкөн акчага баарын жумушадык. Аллах баарыңардан ыраазы болсун. Чоң рахмат. Буюрса да колдон келген жардамыңызды беребиз. Рахмат. Келип турабыз силерге дагы. Алла ыраазы болсун. Баарыңардан Аллах ыраазы болсун. Ден соолукта болгула. Аллах эки дүйнө бактылуулугун берсин. Аллах Таалам бизге 2 эселеп берсиңер, силерге 10 эселеп кайтарсын. Берген садакаларыңарды. Ошо буюрса үйүбүздү бүтүп алсак жакшы болот эле. Кудайдын жардамы менен, силердин жардамыңар менен. Ошо аз эле эмеси калды, буюрса баары эле айтканыңар келсин. Рахмат силерге да, Аллах буюрса болгон жардамыңызды беребиз. Силердин да жалпы жамаатыңарга, Эрмат байкеге силерге да терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат, Аллах ыраазы болсун. Ооба, амин, айтканыңар келсин.